Мурунку чогулушто биз бир топ маселе койдук эле да. Ошондо мен жанакы сингапурдук тажрыйбаны карап берсеңиздер деп тапшырма бар экен, ошол айтылбай калды да, Санжар Турдукожоевич. Бул бир. Экинчиден мен кесиптештерим айткан ойго макулмун. Негизинен бүгүнкү күндө биздин көп жарандардын үй алганга акыбалы жетпейт, доходу жетпейт. Ошон үчүн мамлекеттик социалдык атайын программа болуш керек. Эми негизинен менин оюмча өкмөт атайын ушуга бир кредит алыш керек деп ойлойм да. Кредит алыш керек. Социальный ушул багытта, мисалы үчүн азыр 500 миллион кредит алса доллар. Бул 1 миллион метр квадрат там урулат экен. Бул алдын ала колдош үчүн. Ушул бир 30 миң квартира болушу мүмкүн экен да. Анан бүгүн канча бизде мындай өтө муктаж болгон адамдардын үй бүлөнүн саны? Айтсаңыздар, канча барбы сиздерде статистика? Бир башында өкмөт кичине колдоп коюш керек болуп турат да, башындачы. Эгерде жалпы республика боюнча алсак, биз өзүбүзчө анализ жүргүзгөнбүз. 240 миңден ашык үй бүлөбүз квартирага өтө начар. Ооба, 200 жана списокто 11 миң. 11 миң, мына Ишешкулович, урматтуу кесиптештер, өтө начар кыйналгандардын квартира алганга муктаждардын 11 миң квартира керек экен. 11 миң квартира керек экен. 500 миллион доллар деген акча бул мамлекет үчүн көп акча эмес. Көп акча эмес. 30-40 жылга алса, аны азыр Сингапурдун тажрыйбасы ушундай экен. Бул квартираны алып туруп, эгерде анын акчасын төлөй албаса, арендага берип коет экен, мында доступный баа менен. Мамлекет кармап тура берет экен. Анан бирок ал адамдын акыбалы оңолуп кийин ошол төлөй турган акыбалга жеткенде кайтара ал выкупать эте баштайт экен. Вот ушунчалык мындай шарт жакшы түзүлгөн да жаран үчүн. Анан ушуну дагы бир жолу изилдесеңиздер, урматтуу Санжар Турдукожоевич, мен Шешенкулович, урматтуу кесиптеш, сунуштаймын ошол кредит алуу маселесин и биринчи фундамент түзүп берүү маселесин сунуш катары берсеңиздер. Экинчи маселе инновация боюнча. Мына Бишкекте азыр бизде 303 серия, 305 серия, 8 серия деген тамдар бар. 4 этаж, 5 этаж. Булар өтө начар да, мындай сейсмикалык көз караш менен караганда өтө начар. Мына бул жерде Иса Ишенкулович билет шаарда, мына биздин Аманкулов билет, бул сейсмикалык көз караш менен өтө коркунучтуу. Биз аны жакын арада снасить этишибиз керек. Анан ушул жанагы алып аткан акчаларды, мисалы үчүн аны снасить этип куруп, алмаштырып инновацияны башташыбыз керек деп ойлойм да. Мисалы үчүн 4 этаждын ордуна биз ошол жерге 16 этаж, 22 этаж курсак, ал жерде эме бар, жанакы бизде инфраструктура бар, суу бар, канализация бар, бардыгы бар. Вот ушуну да бир сунуш катары берет элем да, ушуну карап чыгуу, изилдеп чыгуу маселесин, урматтуу кесиптештер. Менин сунушум ушундай, эгер оюңуздар болсо суроого жооп бериңиздер. Рахмат. Азыр бул программаны ашырыш үчүн мамлекеттик ипотекалык компания өзүнүн жилищный фонду болуш керек болуп атат да. Азыркы күндө бир да үй жок жилищный фондда. 2 үй курулуп атат, буюрса бүтөт. Бирок эми идеяны жакшы идея берип атат. Ооба, аябай жакшы. Бюджеттен алган акчаны биринчи кезекте ошондой курса болот го деп ойлойм да. Карап көрсөңүздөр. Рахмат. Осмонбек Мамиджанов, эгер бул 500 миллион доллар сразу алып келгенде, биз бул рефинансирование моделин колдонсок, биз башка бюджеттен албайт элек да, ошону эле кайра эле өзүнө жумшай бермекпиз да. Бирок ошо башталыштуу сиз айтканда бир 500 миллион долларлык эме ресурс керек болуп атат. Ошону таап берген жардам бергиле дейсизби? Сунуштабайлы биз. Биздин фракциянын сунуш катары берип койсок болот да. Рахмат. Жакшы сунуш.